ele uysaylı. Bas. Şöyle uysaylı ya, onu izi bulasın. Beri bas, uyuğa göçüğüne varasın. Evet. Aylanasın tolor kurşağan, kayda жүrsөм естен çıkpagan. Bizdin ayıl жердин сулуусу. Алейкум ассалам. Жакшы, өзүң кандайсың? Каяктан сапар алып барың эле таяк көтөрүп? Уй айдап келат. Жакшы. Кел бош болсоң жанга отуруп ыргып кет бир жакшы. Жок, үйдө жумуштар толтура эле. Болуптур. Макул анда. Макул, угуп кетсең жакшы болмок негизи. Болуптур. Макул болуптур мейли. Ыйыктыгың сенин билемин, дайым таза сага тилегим. Алыс жактан иштеп жүрсөм де сен деп мына ушул чакан алыстан көрүнгөн көзгө кичинекей көрүнгөн биздин айыл. Менин айылым. Мен ушул айылда тетиги үйдө ошол жерде төрөлүп, ошол жерде өсүп, азыркыга чейин ушул жерде, ушул айылда жашап келем. Бул айылыбыз борборубуздан болсо 340 километр алыстыкта турат. Өзүбүздүн айылдын жалпы тургундарын алсак 1850 эл жашайт, адамдын саны. Түтүнгө алып келсек 290 түтүн болуп калат. Аябай чакан айыл. Ал эми деңиз деңгээлинен болсо 2350 метр бийиктикте турабыз. Айылыбыз өтө кооз, ажайып жакшы жерде жайгашканбыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Нарын дарыясынын жээгинде, тегеретебизди тоолор курчаган, абдан сонун жерде жайгашканбыз. Негизги басымдуу бөлүгү айыл эле дыйканчылык жана мал чарбачылык менен көбүнчө алектенебиз. Анан өзүбүздүн айылыбызда ар кандай жеке ишкерлер, таланттуулары бар, өнөрпоздору бар, кол өнөрчүсү бар. Дагы бирөө ылдыйракта айылыбыздын ылдый жагында жашайт. Ал ушул жерде теплица ачып, ушул өрөөнүбүздү жалпы жашылча менен камсыздандырып турат. Анысы да келип андан бери кийизден дагы бир бизде өзүбүздө кыш катаал болгондуктан жылуу бут кийимдерди тигип, албайкебиз да жакшы, элди жакшынакай бут кийимдер менен камсыз кылат. Ал бут кийимдерибиз жакшы, Кудайга шүгүр, асты Казакстанга чейин экспортталып кетип атат. Абдан жакшы, элибиз өнөргө бай келген, таланттууларга, өнөрпоздорго абдан бай элге келген элдерденбиз. Өзүбүздүн айылдагы соц имараттарга кайрылсак, мектебибиз бар, башынан баштасак, конторубуз бар, маданият иш-чара өткөрүүчү маданият үйүбүз бар, ушул жерде жергиликтүү больницабыз бар, чакан, бала бакчабыз бар, ветеринардык клиникабыз бар. Бардык жактан толук камдуу болбосо дагы 90% соц имараттарыбыз менен камсыздалган десем жаңылышпайм. Egin algaным жок, kö var. Assalamualaikum, atalar kandayсыздар? Жакшы жүрөсүңбү? Кимин баласысың? 60-тын баласымын. Отур бенде буяк. Санжалыпты. Бу неме жана табылды да, табылдынын чабышында жанагы Карлыгаш деген карындашы ат иштеп жүргөн 3 нурадан
Aşçatorunu tabat emespe. Oşonda 3 nuranın bunun baş durası öde jakta. Andayın orta nura, ana çet dura. Bu yakta 3 sunun nime geçilişken jerin şu orta nura dep koyganda, bul emi biz degen tetigi tüyünen alganda göldük bolabız. Gölden Tagaydın balası Kılcırdan tarayıbızda oroz baktı, dölös baktı. Dölös baktı, oroz baktının 5 mırzasından en küçüğüsü Mırzakul, Mırzakul'dan Alseyit, Tınımseyit. Alseyit göldü, Tınımseyit eli 1700 bol joldu 1720 yıllarga çukul bir yaka göçüp gelişken. Jana jolda turbay ötege Eki Batır'ın estelige. Emgekçilde. Oşo emgekçildiğin emesindeki Eki Batır, Mamake Batır menen Han Şopa Gökü şu yaka başlap gelgen eken. Başlap gelip onan şu yerde 4 ayıl 4 kalkos el bolgan keyin. Ortonurany emne dep aytçyly? Kaysa Ortonurada öyle murun gelgen. Oşondoy dep. Ondan keyin anan Jırdanıp kalkosu bolup kaldı. Abi öde jakta Töşbulak aylı Boroşuluk деген kalkos bolgan. Bol 30 yıllarda kalkıp kıştak bolup anan 57-ci жылы özünçe 7 kalkos birge Жданып kalkos болгондо ошондо ушул айылдан тамам о жерде турат. Bu жерде туратка Бекжанов Бейшенал деген аксакал башкарма болгон. Assalamu alaykum. Atalar жақсыздарбы? Денсаулығыңыздар жақсы. Үйлік іште тұрасыздар. Ал-ахуалыңыздар жақсы. Ал жана мен әсен. Отырыпсыздар ептен. Oturduk ha, komisyondu götürüp alıp kayda baratасың. Moğoluldu жақта bir байкем тойға чықырып жақшылықта ошол жерге кичине кызмат кылайын деп баратам ата. Бизге анда да ырдап бербейсиң. Ырдап берейин ата, сиздердин сөздү кантип эки кылып басып кетсем анда мүчүлүштүк кетип калбайбы менден. Ырдап берейин, сиздерге кантип бир ырдап бербейин. Баягы сиздер курду ошол сиздердин замандагы Ашкем деп коет эмессиздер. Ансары Ашкеңердин ырынан айтылып атабыз, Ашырал Айталиев атабыздын жакшы жыр чыгармасын аткарып берейин анда. Asıl bir tukumay mingenek Sağlıkın tercayla cürgünüm Erikti mi cılıkı Aydar bir gayrasın gelceysi gönüm Eriktim cılıkı Çedimde day gaydasın gelceysi gönüm Ay balader Ay balader Kalsa celge jalvırıp Irgışta bir köt argımak Namıkma geli degen sivi ay garay götün jalvırıp Namıkta geli degen sivi ay garay götün jalvırıp Meni jılqaça sen çavan Öykırıp bobuşun salam Gölüke biz üçün ay işte bir Biz bu Ишканан ашкан сөзбүз. Баягы Кытайдын домашний үйлөрүн билип аласыз да. Ал неме тартат экен? Биз өзүбүз эле кийчүбүз үйдөн. Анан бул кийгистен өзүбүз үйдөн колго эле тигип кийип көрдүк. Бир 2-3 жыл мурун тигип көрсөк, жылуу, тердетпейт, бут. Баягы башка Кытайдын домашнийлеринде бир башкачараак болот экен. Андан кийин ушуну жазап көрөлү деп жазатык. Анан бул эми өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүкү. Бышыктыгы бышык эле. Мына могулар шырылып атпайбы? Бул шырык өзүн кой бербейт. Баягы шырдакты деле берки аттын деле тетиктерин шырылып атат го, өзүн баягы бошотуп ийбеш үчүн шырылат экен. Мына биз башынан шырыбай калдык да. Шырыбай биринчисинен чыгарып алганда баягы кийгиз өзү кичине эме деп өзүн кой берет экен. Андан кийин ошо шырык өттүк. Шырык кандай шырысаң эле ошо дейден өзүнүн эле эмесинде да кандай чыкты ошондой эле.
башына шырылбай кичине баягы жумуш башталганда кичине кыйналат экен баягы. Андан кийин эле өзүбүз кайда лекалдарын чыгарып эле кичине бутка шырып кийсе деле. Мен азыр көрүп элатам көп киши 1 жыл болду кийгендерине. Ошотой деле формасын кое бербейт. Bir günde emçe gevre misalı көп тиккендер көп шырыгандар бар 30га чейин гевре 25 ошондой тигишет да машин жаңы тиккендер уже ошондой кыздар тигип берсе анан кыздар тигип бергенден кийин анан килей чапталышына караш керек да гевре мисалы bir күндө кээде бир эле бала чаптап калат ал килей кичине кармайт да колду кармайт килей негизи тиккенге карашканда кол баягы килейди кармашы кыйын эле аны шыбайсың анан кайра бир сире ургулап чыгасың мына бекем болуш үчүн муну деле мына азыр такыр сыйрып албайт вообще мына деги эле сыйрый албайсың бир килей чапталды ошол эле муну балкалары менен аябай ургулап жасашат бекем эле болуп калат экен кийгиз баягы өзүбүздүкү муну сен сатып албайсыз да өзүбүздүкү эле анан могу ленталардын размерликтердин могу калган бүт эле акчага кирет анан муларды болсо Россиядан алган заказ кылып килей алабыз май алабыз машинкага ошолор сатып аласыз тиги жиптер түрү менен шырылганга да түрдүү жиптер менен иштеп атабыз да биз эми муну өзүбүздү азырынча кыргыз өзүбүздүн эле кыргыздар элдер кийип көрсө анан дагы башка чет мамлекеттерге дагы чыгарсак деген оюбуз бар алар келечек көрсөтөр. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, Миколайга. Жақсы келе ғой. Сіздер болсын. Рахмат. Іштеріңіз жақсы. Ем суық. Жауылап атабыз көрөбүз да. Градус жылуы. Қаншаға чейін ош керек екен? Эми 18-20 градустан өйдө. Ош керек. Жүрү. Bir yığın olsa ikinci yığın ya. Buyursa. Жылуу бuyurса. Bağlat var mı bıçak? Жылуулугу жакшы эле. Бийиктиги да катуу чак. Теплица термос деп. Сибирский вариант менен салынды анан. Билем 1-жылда көрөбүз да. Канча сотик байке? Бир сотукка кичине жетпейт да, бир 195 квадрат метр. Мунун ичи му айдалган. Айдалган. Проходтор кошулган. Бир сотук десек болот да, бир сотук. Жанагы азыр интернет деген чыкпады, ошо интернеттен көрүп алып эле жасында бир ай интернетти кастык го, ошондон сибирский вариант деп салдык. Теплица термос деп коет экен. Двойной, тройной пленка менен жабылган. Бияк болсо дубал чийки кирпич менен. Бул неме фотосуңуз дары куйган жок, куйдуңузбу? Жок, аяка минералдык эчтеке жолоткон жокмун, кол менен отоп эле. Таза, органикалык, наркыгындай кылып эме кылып ачтып коебуз. Урукту Бишкектен атайын сатат экен. 2,5 миң сомго алдым. 1000 урукту. Базарлардан көргөн мында узун. Жок, ал жарабай. Андай болуп өспөйт. Бул корнишон деген сорт экен. Гибридный сорт деп коет. Бишкектен алдырдым атайын заказ менен 2,5 миң сомго. Уругун. Эшикте азыр минусовой температура болот го, эшикте суу тоңуп атат. Бул жерде азыр 25, 28, күндүз болсо 30-35 градуска чейин кетет. Мына буюрса чоңоюп калды, буюрса бир 5-10 күндөн кийин алып калабыз го буюрса огурцуну. Эми жакшы түшүм берсе Кудай буюрса. Өрөөнү камсыздаганга болгудай, негизи бир 2 айга чейин толук камсыздап койсо болгудай. Ушундай чыгып турса. Ошо бугаз өсөсө эле жылуулук керек экен. Анан убагында карап турса эле өсө берет экен. Көп деле анча мындай эч нерсеге маани бербей эле мал менен эле жүрө берчимин. Азыр болсо малды деле көп карабайлы, ушул эрмеги менен ушул рахат аябай эле болот экен. Эрмек
Кыштын айрыкча жумуш жок калган убакта ермек болот. Чоңойгон сайын көрүп алып ыраазы болосуң. Эми караганда отош керек. Анан бутап туруш керек убагы менен суу бериш керек. Мындай болуп бийиктеп бараткан убакта башын кесип салабыз, мынтип ояга тийген убакта башын. Антпесе чубалжып кете берет, мындай болуп башын кыскартып коюш керек. Кесип койсоң анан болгон энергиясынын баарын жакы данга жумшайт экен. Болбосо бул жерге жеткенде анан кыскартып кесип коймо, башын кесип койсоң дагы чоңойбой эле анан данына берет экен. Мындай мурутчаларды алып, бири-бирине жабышкан мурутчаларын кесип салабыз. Буларды болсо мынтип бири-бирине байлап эметип койбосо жыгылып калат. Мындай чыгып келаткан малларын алып коюп туруш керек. Буларын албаса тияк биягына кетет. Мындай бири-бирине кеткен мурутчаларын алып салыш керек. Бирөөнү калтырып, бирөөнү алып коюп туруш керек да. Бу дагы керек, анткени монда байланып өзү менен өзү бизе сыпырылып жерге түшүп калат да. Мындай жерлерине бүт баарын алып койгон, маңызды жерлерин алып коюп туруш керек, антпесе бул өсүп аткан бадыраңды өстүртпөйт бололар. Ушулардын баарын карап туруш керек, ар бирин карап. Муну карап турбаса жыгылып калат. Ар бирин карап туруш керек, ар бирин күнүгө ар бирин карап турбаса эле болбойт экен. Кыйнала турганда эле жумушу жок экен. Мен биринчи баштап атканда айтып атышкан. Ой, азап деп. Анан азап болсо да байкап көрөйүн десем, ага кыйнала турганда эле эч нерсеси жок экен. Наоборот, кайра ушундан ырахат алат экенсиң да. Atalar, altın alkış aldayıp bir ominde vak batağınızları verip koysanızlar men saparımды ulap ketip kalay. Omin aylan. Baktalaylı. Baktılık talaylı var. Bilimdi adamlardan bol. Oy rahmat. Üy bilen benim, yalp elin benim, aman esem. Şimdi karbal bakalım. Omin aytsanızlar gelsin. Sen kim balasın ya? Vay men ata bayağı sizin kesipleşiniz Kasım Akın degenini tanıysınız mı? Oşanın neveresi bolam ata. Nenin bolsun Kasım Akın'ın mı? Oşanın neveresi bolam ata. Gel Bolupturmuş. Jakştırыңыздар. Жақсы бара ғой. Ay kılıka. Ayıldan çıkan ilgerki ulu adamlardan gepsar oturmaysın içine. Біздің айылдардан жақсы кишилер чыкты. Misal için bu Bekcanı Peysenalı usul kalkozdu çeyrek kılın başkardı. Yelin ordenini aldı. El dostluk ordenini aldı. Kızıltuğ ordenini aldı. Ondan keyin bizden ayıllardan, çavanlardan Cuma Kadırova Nurkan degen ayal gelin çıktı. Bu Cuma Kadırova 21. siyezge delegat bolup saylandı. Şunday yaxşı adamlar çıkkan. Dağı bir top adamlar var. Assalamu alaikum atalar. Aleykümselam. Atalar menin kar uyum yok. Onda ötkön yok, görgön joksuzlar mı? Yok. Görgön jokpuz. Jaktan karalarıp. Jaktan izlet. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата көптөгөн иштерди жасадык, Кудай буюрса. Мына санай кетсем, футболдук аянтча, мини футболдук аянтча курдук. Ветеринардык аптекасы менен ветеринар клиника курдук. Кубка курдук. Биометрикалык чуңкур курдук. Жана ишкерлерибиз тарабынан ар кандай ишканалар ачылды. Кийим тигүүчү цех, бут кийим тигүүчү цех. Арис тарабынан ушу өнүктүрүү жылына ушу айылдарды өнүктүрүү деп атайын спецтехника алдык, фронталдык погрузчик. Мунун баары бүт ошол биздин ушул өнүктүрүү жылына карата кылган эмгектерибиз болду. Мына учурда азыр алыскыда Төш булак деген айылыбыз бар эле. Ошол жака суу чыгаралы деп бул жерде 300 гектардан ашык жер бар болчу. Бар азыр деле суга суусу жок. Ошого суу чыгаралы деп аракет кылып атабыз. Мына азыр учурда 1.600.000 тегерегине азыр электр линиясы, электр чубалгылары тартылып баштаган турабыз. Бизде азыр чоң көйгөйдөн ушул экил мынакей учурда жогоруда айтып өтпөдүмбү? Ушу суу канал чыгаралы деп атабыз. Мунун проектиси өтө
кымбат болуп атат. 42 миллион тегереги. Анын азыр биз өздүк бюджеттен жана райондук фонддон проекттин негизинде 1 миллион 600 миң каржыладык. Эми калган каржылоосунда ошо ар кандай донорлорго кайрылып атабыз. Айыл чарба министрлигине да кайрылганбыз. Сооронбай Шарипович президентибизге да кайрылуу жибердик. Эми эмки жылдар менен Кудай буюрса бир ишке ашып калат деген үмүттөбүз. Пока көйгөйүз ушул. Анан таза суу маселеси бар бизде. 2-3 айылда бар таза суу маселеси. Bir айылда такыр эле жок. Төш булак айылы бул дагы. 2 айыл болсо жарым-жартылай бүтүп, дагы ошол акча каражаттын такалып калды да. Жарым-жартылай болсо мынакей бюджеттен, өзүбүздүн бюджетибизден аракет кылып ошо бүтүрүп келатабыз. Нарын жергесинде, анын ичинде бизде мал чарба, малды гана карайбыз да. Малдын жанагы алдын алып эмдөөлөрү ар дайым өтүп турат. Мына ветеринарыбыз, частный ветеринарлар менен кошо айыл чарба адиси ар дайым малды көзөмөлдөп дарылап турат. Учурда күзгү кан алуу процесс жүрүп атат айылдарда. Жаз алма кууттандыруу пункту ачылган. Кийинки айылыбызда турат. Ошол жерден ар бир уйду 1000 сомдон куудуруп атышат да, уй боюнча эле. Жылкы, койлор боюнча азырынча алдыдагы бир келечек пландарга кийгенбиз. Уй баласына ошо жана жасалма кууттандыруу деп атпайбызбы? Ошол жерде эт багытында, сүт багытында деп куудуруп беришет. Ушу музейди мындан 1-2 жыл мурун бир идея кылганбыз. Биздин ушу ата-бабаларыбыздын бир тарыхый баалуулуктарын сактап, ошолор маданиятын ушул жерге алып калсак деген ой менен ушу идея көтөрүп, анан быйыл ушуну аракет кылып жаңы эле баштадык. Буга чейин айыл өкмөтүндө музейлер уюштурулбаптыр, жок экен. Анан эгер биз дагы эми пенсияга чыгып калдык да, биз кетсек анан баары тең унутулуп, кимдер иштеген, кандай болгон деген сыяктуулар баягы унутулуп калбасын деген максатта ушу биздин айыл өкмөткө тарыхый музейди ачып, ушу баалуулуктарды, биздин маданиятыбызды, ата-бабаларыбыздын ушу кармаган оокаттарын, тарыхын сактап калсак деп ушу ачып жатабыз. 1870-жылдары көлдөн көчүп келиптир да бул Тыным Сейит Турсучу. Андан кийин бул биздин андан кийинки ири суу айыл болсо 1910-жылы Ак Кочкордон көчүп келиптир да. Анан ошондон берки кармалган оокаттар ошол кылымга таандык. Ошо 10-жылга 1931-жылы колхоз болуп уюштурулуптур. Ошондон берки тарыхый баалуулуктарыбыз бар. Бул жакшы экен да, эл деген ушу биздин ушу кармаган оокаттарыбыз кийинки муундарга калсын, ошону унутуп калбасын деп өздөрү алып келип берип атышат да. Мисалы мынакей могул жерден көрсөң көнөчөк, мына уйдун желинен жазалыптыр. Ушу койду сашчу экен, чыныгап кылышчу экен. Могул жерде жаргакшы мынакей көрсөттүк. Мына бул жердеги чайнектерди, кумгандардын баары тең ушу жез электер мынакей баары тең ушу элдер өздөрү эле мындай берип атышат. Ушу жерге коюлсун, ушу элдер көрүп турсун, бизден кийинки муундар ушуну билсин, мурунку тарыхты билсин деп берип атышат элдер өздөрү. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсың, жакшысыңбы? Кандай аман, жакшыбы деген салык иштер. Жакшы. Алакыбал жакшы. Жакшы өзүң. Жакшы. Жакшы. Кайдан? Каяка сапар алып барасың? Ушундай эле ат такыл атайында устаканага. Өзүң кайда сапар алдың? Өзүм могул жерде жакшылык болуп аттыр тойдо. Булай ошол жерге ырдайын деп бартасың. Ооба, тойун бир аз жетектеп кызмат кылалы деп баратабыз. Кой макул анда мен аман, эртелете берейин. Макул.
Кенжебек байке! Кенжебек байке! Байке, даяр такы барбы? Жок, жасап атам, даяр жок азыр. Кирейин анда. Кел, чогулзайлык. Салам алейкум. Алейкум салам. Кандай жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр. Жасап атасыз таканы? Жасап атам. Эки алды бүттү. Азыр арттарын салып туруп азыр. Чабагынам. Даяр турбайбы байке? Мык болуп калды го жо. Болуп калды, биртикке чабыш керек мыкты дагы. Мыкты биртикке чаап. Айлап коюн, ремендерин түү жерде турбайбы? Ремендер түү жерде турат асмадан эле. Азыр могу бите калсам. Асмага аспасак. Аз ороп. Ошо бите. Таканы неден жасап атасыз? Таканы неден жасайм? Таканы деген арматурадан жасайм. 14-түк. Күзгө чейинкилери 14-түк арматура менен чабылат. Российский. Кышкылары 16-лык эмчектүү болуп алар. Булар азыр жорго така. Азыр байке, мону такалата турсак, анан кышта дагы така чаап бересиз да буюрса. Кышта эмчектүү, маңдайк эмчегин чыгарып чабабыз да. Азыр болсо маңдайк эмчектер чыкпайт. Жайкы така, жорго така болуп калат да. Арматура бүт эле китайский болуп калбадыбы? Китайский арматура жарабайт деп койчу эмес беле? Анан азыр кайдан алып атасыз арматураны? Кытайский арматуралар жарабайт, алар гүл болуп чачырап кетет. Могуреки советский арматураларды көрүнгөн жерден эле ар кайсы бирөөдөн барып сурап аласың, же сатып келесиң метрин 30-40 сомдон. İşte бересиң ошо менен. Советский менен иштеш керек да негизи. Кытайга караганда. 1 метрден канча такка чыгат, канчага жетет? 1 метрден бир аттыкы толук алдыңкы 2 колуна чыгат да. Ошондо 18-17 сантиметр алганда ошондо. Эң чоң аттар 20га чейин. Такадан башка эмне жасайсыз байке дагы? Такадан башка эмне чабабыз? Такадан башка гвоздор, лом, касык, кескесте эрмектеп, мындай үй столовойдун бычактары жасайм. Ошо кимне чыгып темир көөрүккө түшчү темирдин баарын эле ийип, чоюп эле окшош кылып жасайбыз да. Жайкы, жазкы айдап сөйдүн убагында тырмаларды уштайм. Трактордун тырмаларын уштайм. Кышкысын така менен лом уштайм, кышкысын. Өзүң кайдан келдиң? Өзүм байке ошо сизге келгем акча. Така болуп калды, макул мен. Арткөккө чыкса эле. Асагалы, асылы мателе ураса. 24 сом. Канча сом берем байке ошондо? Канча сом болот? Жайкылары 400 сом, кышкылар 500 сомдон болот да. Максаты менен уруп да беребиз жетиш. Уруп берем. Кар чыкчу байке такалай турсаңыз, ташка баспай калат. Ыя, баспай калат. Таштан, шагылдан такалаш керек да. Бут кийими да бул аттын. 4 бутту жарым саатка жетпейсиң, 20 мүнөттө. Мында тез урат экен сайын, Аттын туруп бергенине жарашат. Ат кыйшактаса, анда көпкө кармап калсың. Кармайма. Так. Ай! Мына ушундай туулган жердин топурак алтын демекчи биздин айыл ушундай кичинекей бир сырды жакшы айыл. Ааламга кетчү жол айылдан башталат дегендей, биздин айыл ушундай жакшы өнөр-позулорго бай айыл. Ушул кичинекей айыл менин айылым. А сиздин айылыңыз кандай?